Бишкекте чыккан троллейбустардын баарын алып кеттиңерби? Бизге ошо 100 бөлүнгөн, ошону алып кеттик. Калганды эмне кылат экен? Тооккана кылабызбы? Жок, башка шаарларга берип атат. Нарын баш тартып турго троллейбус киргизбейбиз деп. Баяндамачы. Айта аласызбы? Өткөндө интернетке чыккан нарын бийлиги ошол жерде шаардын жетекчилери бизге троллейбус болбойт деп, шартка туура келбейт деп. Исхак Саматович, бизге Бишкек шаарынын мэриясына Ош шаарынын мэриясы, Нарын шаарынын мэриясы кат түрүндө кайрылышкан. Ошол каттын негизинде шаардык кеңештин чечими негизинде Ош шаарына 100-дү бөлүп бергенбиз, Нарын шаарына 6-ны бөлүп бергенбиз. Жок, канча бар силерде негизи троллейбус? Азыркы күндө баягы 42 данасы калган. Ал ошону биз пилоттук негизде биз ал троллейбустарды электроавтобуска өткөргөнүн караштырып жатабыз. Бул дагы завод изготовительдер менен батарейлердин баарын тең сертификаттарын изучать этип, азыр ошол троллейбусту электроавтобуска өткөргөнгө пилоттук түрдө бирди азыр жасап көрүп. Түшүнбөдүм. Ушул калган троллейбустун ичине батарея коюп туруп электробус кылайын деп атасыңарбы? Ооба, ошол пилоттук түрдө карап чыгалып атабыз. Биз специалисттерди чакырганда возможно деп атышат, аны кылганга. Азыр ошонун үстүнө жумуш жүрүп атат. Бир 10 күндүн ичинде бир троллейбусту чыгарганга аракет кылабыз. Ошко негизи канча талап троллейбус, канча керек? Ошко Канча керек? канча керек силерге? Бизде негизинен өзү потребность 400 автобус керек болот. Троллейбус. Троллейбус ошол 100 бизге жетет негизичи. Жетеби? Жетет. Бизде го дагы эмне кыласыңар сатып алып? Жок, бул биз алып аткан электробус. 20 бул электробус буларчы. Жок, силер алып аткан эмне бул? Электробус азыр кредит боюнча алып. 20-ны бул жерде мындай да 3 этап, 3 долбоор. Эми мындай жөнөкөй тил менен айтканда электробус бул зым байланбайт, туурабы? Ооба. Ичинде аккумулятор менен жүрөбү. Ооба, ошондой. Белки зым байланган ал троллейбус деп аталат. Троллейбус. Трамвай. Ооба. Бул башында троллейбус дегенбиз, анан азыр биз сунуш болуп атат, электробус кылайлы депчи. Троллейбус алсак дагы, мисалы үчүн 40-50 километрге чейин, ошол эле троллейбус 40-50 километр без линия жүрөт да. Айрына мен сага түшүндүрүп коеюн. Орус тилде троллейбус менен электробустун айырмасы бар. Ооба. А силер могу жерде современный троллейбус деп атасыңарбы? Бираз силерди адастырып койгон окшойт. Жок, бул жерде мындай. Ошол как электробус дагы жүрөт да. Барып туруп линия токтогон жерден 40-50 километрге чейин 40-50 километр без линия жүрөт. Урматтуу кесиптештер, бул жерде мен жогорку кеңешке өкмөт тарабынан бираз жакшы эмес мамиле кылып атат да. Троллейбус деп жазсаңар троллейбус иштегиле. Электробус десеңер электроп деп айткыла. Эки башка нерсе да. А как это бизге мындай жазасыңар силер? Булар да түшүнбөйт экен деп өзүңөр окшотуп эле. Жок, бул жерде мындай. Келишим түзгөндө, ал жерде кантип жазылат келишимде, эмне деп жазат? Приобретение эмне? Бул жерде мындай түшүндүрүп коеюнчу. Мен түшүндүрүп коеюн. Исхак Саматович былтыр биз официальный делегация менен ошо транспорт чыгарган заводдорду изучать эткенбиз. Азыркы жаңы гибридный троллейбустар, электробустар чыккан да. Азыр линияда кетип атып эле зарядтап кете берет. Нарагына 50-60 километр дагы ошол алган заряд менен айланып кайрылып иштеп келе берет. Ошол маселе жок. Урматтуу баяндамачы, урматтуу балдар, кесип коелу өкмөттүн өкүлдөрү. Маселе жок. Алмаштыра бергиле. Бирок келишимде так жазыш керек. Чеки түтүргө чейин дал болуш керек, бирдей болуш керек да. Бул эки тилде жазылган да, же англис тилде жазылган, орус тилде жазылган, туурабы? Кыргызчасы жок. Чеки түтүргө чейин бирдей болуш керек. Андан силер биз барып көрдүк эле, тигинси жакшыраак болсо кайрадан өзгөртүлө. Мен деге кесиптешим сунушу колдойм, ойлонгула, өкмөт андай болбойт. Биз ратификация кылган ал бир болот. Силер алган экинчи болот. Жок, ал тизимди алып койсоң да жүрө берет деп. Ал туура эмес да, троллейбустун өзүнүн тактика, технический характеристикасы бар. Электробустук ал башка бүгүнкү кылымдагы бул туура заманбап транспорт. Бирок аталышы башкача. Максаты башка. Ошондуктан мен деле колдойт элем, бул маселени жылдырып турбайлы, кичине бир. Так не бывает. Орусча это не бывает, что в договоре написали одно, а реализовывается другое. Ушул мамлекетте биз буга барбашыбыз керек да. Айтылган нерсени жасаш керек. Анан бирөө барып, министр барып көрүп койсо, жакшыраак бар экен, түсү башкача экен, цвети башка, жүрүшү башка, ошону алабыз деп. Андай болбойт. Эмне жазылса ошону аласыңар.
Болгондо деле троллейбус десеңер анда Минскиден же Россиядан аласыңар деп, туурабы? Же башка жактан аласыңарбы? Биз бул жерде так көрсөттүк да заманбап депчи. Азыр мына Кытайдагы ошолор да. Кытайдыкы болушу мүмкүн. Биз сиз туура айттыңыз. Техник характеристик жазабыз, так жазабыз. Кандай троллейбус, канча километр без линия жүрөт, бүт баарын жазабыз да. Силер Европейский банктан акча алып атканда Ооба. так жазыңар. Ошентип так жазылганда аткарыш керек. Ооба. Троллейбус деген бул даже мисалы үчүн таможенный код ТНВ бар, товарная номенклатура экономической деятельности. Ал жерде ар бир товардын өзүнүн коду бар. Туура. Троллейбус менен электробустун коду бирби же эки башкабы? Эки башка. Эки башка болсо анда эки башка аласыңар да буюмду. Ошондуктан мен ойлоп атам бул келишимге чийки болуп калды да. Же силер бизди адаштырып атасыңар, же өзүңөр түшүнбөй атасыңар да. Бул Бул жерде бир, экинчи жанагы мен да кошулат элем Бишкектеги троллейбус алуу боюнча бул татаал чоң маселе. Эмне максат менен, кимдин буйругу менен, кимдин чечими менен алынган?